Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы менен Коопсуздук кеңешинин жыйыны өтүүдө. Мамлекет башчысынын маалымат кызматы билдиргендей, жыйындын күн тартибинде кечээ түзүлгөн кырдаалга байланыштуу коопсуздукту жана тартипти камсыздоо деген маселе турат. Түзүлгөн кырдаалга байланыштуу мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кечээ кыска мөөнөттүү эмгек өргүүсүн токтотуп Бишкек шаарына келген. Жогорку кеңештен кезексиз жыйын өтөт. Бул туурасында парламенттин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулу Азаттыкка билдирген. Анын айтымында кезексиз жыйында өлкөдөгү акыркы кырдаалдар талкууга алынат. Чүйдүн Кой Таш айылында мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаевди кармоо боюнча атайын операция кечке жуук башталган. Жалпысынан кечээ күнү окуяда жабыркаган 48 адам ооруканага кайрылган, алардын 9-у амбулатордук дарыланууда. Учурда ооруканаларда жаткандардын саны 38 адам. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Самат Курманкуловдун башына операция жасалып, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Бул туурасында Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда Курманкулов мээси чайкалып, оор жаракат алган. Ага Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда баш сөөктү тешүү жолу менен операция жасалып, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Анын абалы оор экендиги айтылууда. Каза болгон спецназдын өлүмү жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин жаракат алышы боюнча сотко чейин көндүрүш башталды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Кечээ кечки саат 8:30 чамасында Кой Таштагы Атамбаевдин үйүндө УКМК жана милиция кызматкерлерине каршы курал колдонуу болгон. Анын натыйжасында 2 спецназга ок тийип, алган жаракатынан улам бирөө ооруканадан өзүнө келбей каза тапты. Ал эми экинчиси оор абалда жандандыруу бөлүмүндө жатат. Мындан тышкары милициянын бир кызматкери дагы жандандыруу бөлүмүндө. Анын абалы өтө оор деп бааланууда. Жогоруда көрсөтүлгөн факты адам өлтүрүү жана адам өлтүрүүгө кол салуу беренелери менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды.